Ilgerki kaynalı жылдан жылга өсүп тура берип, сорттуулук боюнча эч кандай иш жүргүзүлбөгөндүктөн алар жапайы айланып кеткен пастешточу. Ошон үчүн мөмөлөрү майдаланып кеткен. Биздин элде 70-80 жылкы бактар менен жүрөбүз. Ошодогу сорттор менен жүрөбүз. А эми азыр Европаны, Азиянын башка мамлекетинде кыйла өзгөрүш чоң. Мейве сапаттуу болбойт эле. Россияга апарат элек мурда. Талапка жооп бербей койду. Россияга албай койду. Спрос сразу эле айтып атпайбы? Манча тонна, 60 тонна, же болсо 200 тонна сразу сливак как бирдей сортто дейт. Андай кылып берише албайт да. Себеби бирөөсү данеги менен кургатат экен, бирөөсү данегинен жарып кургатып атат. Разнобой болгондон кийин аны чыгарыш кыйын болот. Ошон үчүн мүмкүн болушунча дыйкандар бөлөк болсо дагы bir айылдагылар бардыгы бирдей сортто өстүрүшүп, кийин чыгарганда окшош болуп чыгып кетиш керек да. Көчөттө чындыгында кымбат болду, бирок алдыңкы бир 2-3 жыл чыдап койсо, ал кирешеси жөнөкөй мондой үй шартында өскөн, эски кымал менен өскөн бактарга караганда эки эсе айырмасы берет. Алабука негизинен кайнал деп коет. Чорна слива менен калктын 70% ошол менен алектенет да. Анан бизде маселе жылдан жылга түшүмдүн көлөмү азайып кетип атат да, сапаты дагы төмөндөп. 2018 жылы Агахандын демилгеси менен бизде атайын кооператив демилге жаштар түзүлүп, атайын окуудан өткөндөн кийин биз максатыбыз ушул Аксы Алабука элине сапаттуу кызмат көрсөтүп, дыйкандын кирешесин көтөрүп, ошол эле маалда ошол кооперативде иштеген адамдардын киреше булагын көбөйтүү болуп эсептелген да. Кудайга шүгүр ошол максатка жеттик. Кооперативдин негизи 90% бул жаштар да, жумушчу. Биз билгендей эле миграция агым абдан Кыргызстанда абдан коч, ошол эле биздин Алабукада негизи ошол туруктуу жаштарды ушул жерде уштап калыш үчүн азыркы учурда 22 адам жаштар ушул жерде биз менен кошуп иштешип атат да. Мындай айтканда өзүнүн чет жака чыкпай эле ушул жерде иштешип акча таап атат. Плюс жагы өзүнүн үй бүлөсүнүн жанында, анан иши дагы мындай кыйын эмес, жеңил. Бул кооператив бир гана кызмат көрсөтүү эмес, алар акыркы 2 жылдан бери Аксы жана Алабука районуна сапаттуу өсүмдүк коргоочу материалдарды, анан тиешелүү көчөт жана удобренияларды алып келип, өздөрүнө да кошумча жумуш түзө башташты. Эки миң 18 жылы уюштурулган. Ошондон бери алман, полкарлик, карлик көчөттөрү менен иш алып барып келет да. Бүгүнкү күндө бир 25-30 сотик жалпы аянтта мындай. Биринчи уюштурулганда бул элдердин мындай жакшы түшүнүгү жок эле. Азыр эми 1-2 жылдан бери элдер уже карлик кандай экен, полкарлик кандай экен, уже элдер түшүнүп башташты. Элдер уже заказ бере башташты. Бактектин эмгегин угуп, ошо өстүргөн алмаларын мен дагы көрүп, кызыгып, алып келип 190 түп алма алып келип эктим. 190 түп алманын тең баары өстү. Мына чоңдугу мынакей.
bir üstüge 400 gram çıkat. Uşunda bunun 3 tuvalma 1 kilogram çıkat. 3 tanesi. Азыр биз отурган территориалдык жер илгери Караванский плодопитомницкий завхоз болуп эсептелинген. Ал завхоз Сайыз убагында иштеп келген. Ушул жерде көчөт чыгарылган. Андан кийин Сайыз тарап завхоз ыдырап кетти. Анан бирөө завхозду кармаш керек эми. Мен ошонун эсебинен плодопитомниктин сактап калайын деген мааниде негизде көчөт өстүрүү жагын багыт алып калдым мен. Себеби бага кылып жүргөн иш, көнүп калган иш. Ушул өзүбүздүн жасай турган иштерибиз бар үчүн талалап эч кимди кетпеди. Ушуну менен турмуш тиричилигин тиркешип, үй жай салышып. Кайрым Байкеден ала келсек, Байкебиз 40 жылдык стажы бар киши, бирок Байкени Тажикстанга, анан Бишкектеги ботаникалык бакка алып барып келгенде Байкенин көзү жанданып, эски ыкмаларды эмес, жаңы ыкмаларды колдоно баштаганда, жаңы ыкмаларды, жаңы сортторду өндүрө баштады. Ошонун жардамы менен Байкенин көчөттөрүн бир гана жакынкы арада эмес, алыскы Баткен жана Ысык көл областарына дагы сатууга жардам бергенбиз. Казакстанга, Россияга, Монголия өлкөлөрүнө биздин таза кайнолубуз, иштетилбеген кайнолубуз чыгып кетет. Кайнолунун мөмө бышуу сезону 1 ай, 1,5 ай түзгөндүгүнө байланыштуу кайра иштетүүчүлөр, кургатуучулар ал бардык объемду иштеткени мүмкүнчүлүгү жетпей калат да. Менде бизде 12 киши иштейт бул жерде. Баягы водителим бар, баягы жүктү алып келет. Быйылкы жылы ушул эл өзү эле алып келип атат. Мен мындай көп деле сыртка чыкпай атам да. Бул жерде ушу кургатуу эмелерин жасап атабыз да. Бул кайналга базарларда мындай редко сатылат да. Бунун өздөрүнүн клиенттери бар, Россиядан келип атат, мына Казакстандан, өзүбүздүн Кыргызстандан, анан Өзбекстандан, Тажикстан менен иштешчү элек. Эми Тажикстан менен быйыл кандай болот, ал белгисиз да. Азыр мүмкүн болушунча ушу Өзбекстанга аракет кылып атабыз. Ушу 3 айлык өкмөттүн элдерине, фермерлерине услуга көргөзүп атабыз. Биз кайнала кургатабыз, кара өрүктү кургатабыз негизинен. Адан тышкары дагы шиповник кургатабыз, бир карат кургатабыз, долоно кургатабыз. Көпчүлүк эл мындай ишенбейт да. Например, бул кайналдын келечеги чоң да. Мен, например, астыга максат койгом. 3 жыл мурда чын айтсаң кичине духум түшүп кетти. Мындай клиент болбой, баягы складыңда турса, баягы иштегин келбей калат экен да. Анан өткөн жылы кичине эме көтөрүлүп, анан бияктан поддержка болуп, быйылкы жылы жумуш жакшы болуп атат. Өзгөчөлүгү дагы ошол үйрөтүп келген биз менен иштешкен дыйкандар, кайра иштетүүчүлөр, питомниктин ээлери бизден гана күтө бербей, өздөрү дагы кызыгып, башка маалыматтарга ээ болуп, башка тармакка дагы кошумчалап өздөрүнүн жумуштарын көбөйтүүгө аракет жасап атышат.